Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей албайсың. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кезектеги маегинде билдирди. Ал Кыргызстандын эли илгертен сөз эркиндиги менен жашап келген эл, мындан ары да сөз эркиндиги менен жашай берет деген өлкө башчы. Ошондой эле бийлик сөз эркиндигине каршы адилетсиз кадамдарга барса, эбак эле эл көтөрүлүп кетмек деген. Өлкө башчы мындан ары бардык тармактарды иретке келтирерин жана ага убакыт керектигин белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарынын мэриясынын коллегиялык жыйынында мэриянын ишмердүүлүгүнө жакшы баа берди. Министрлер кабинетинин башчысы 2023-жылы Ош шаары үчүн ийгиликтүү жыл болгондугун баса белгиледи. Эң негизгиси калкты таза суу менен камсыздоо маселеси чечилди. 2023-жылы жалпысынан республикалык бюджеттин эсебинен Ош шаарына бюджеттер аралык трансферттердин эсебинен 563,8 миллион сом бөлүнгөн, деди министрлер кабинетинин башчысы. Анкарада Кыргызстан менен Түркиянын соода-экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын 11-жыйыны болот. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 8 февралда Түркияга расмий сапар менен барат. Визит 10 февралга чейин уланат. Жапаров Түркиянын расмий жетекчилери жана мамлекеттик органдарынын башчылары менен жолугушат. Алакка катыш талкууланмакчы. Ошондой эле Кыргыз-Түрк бизнес форуму да болот. Талатбек Масадыков Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысынын тынчтыкты орнотуу боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу уюмдун маалымат кызматы кабарлады. Масадыков ушул жылдын январь айынан бери Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысынын орун басарларынын бири болуп иштеп жатат. Эми ал эки кызматты бирдей алып бармакчы. Жогорку кеңештин депутаты мандатын алган Айсулуу Мамашева менен Элдар Абакеров ант берди. Алар Альянс партиясынын тизмеси менен парламентке келишти. Эл өкүлдөрү чек арадан мыйзамсыз өттү деп кылмыш иши козголгон Эмиль Жамгырчиевдин жана диплом чырынан улам кеткен Фарходбек Алимжановдун ордуна ээлешти. Мамашева жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон. Абакеров ишкер, мурда экономика министринин орун басары кызматында иштеген. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын кесепеттерин жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтарынан жалпы 712 кызматкер, 26 техника тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, жылуулук электр борборунун имаратынын айланасын курулуш материалынын калдыктарынан тазалоо иши дээрлик аяктоо алдында турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кошумчалагандай, ошондой эле жеринде жылынуу пункту катары 4 чатыр тигилген. Чек арада жайгашкан Баткен районунун Актатыр, Самаркандик, Карабак, Аксай айыл аймактарындагы 30 аял атайын окутуулардан өтүп, өз ишкерлигин баштады. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, 14 аял тигүүчүлүк боюнча, 1 аял мото такси кызматын уюштуруу, 2 аял малина өстүрүү, 2 аял азык-түлүк дүкөнүн ачуу, 8 аял кондитердик азыктарды даярдоо, 3 аял сүт азыктарын сатуу багытында ишкердик менен алектенип жатышат. Аялдардын ишкердиги баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси тарабынан колдоого алынып, жалпы 2 миллион 610 миң сомдук грант берилген. Күн мурун Бишкектеги Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда волейбол боюнча эркектер жана кыз-келиндер арасында Кыргызстандын 16-чемпионатынын 2-этабы башталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. 5 февралда башталган мелдеш 11 февралга чейин созулат. Оюнга жогорку жана улуттук лиганын курама командалары катышып жатат.